3-4 күн мурун 20-дан ашык 3-4 күн мурун кыргыз кызы зорукталды. Кыргыз кызы зорукталып, кордолуп, колго түшүп турган жеринен ошол биздин эр жүрөк кыргыздын жигиттери барып куткарып чыгышты. Мен ошо түшүнүктүүрөөк кылып айтып кеткенге аракет кылайын. Бир эле бала зоруктаган жок, 2 дагы эмес, 3 дагы эмес, 5 дагы эмес, 10 дагы эмес, 15ден ашык бала зоруктады. Массалык маалыматтарда бул маалымат жок азыр. Ата-энеси болушунча жашырганга аракет кылып атышат. Элге журтка шерменде болбойлу деп. Мен ушу башынан баштап айтып кетейин. Эл катары эле Кыргызстандан былтыр мурдагы жылы бүткөн. Кыргыз кызы келет бияка. Заводко ошо фасовкага орношот. Фасовкада иштейт. Башында ушул кыргыз туугандарыбыз дагы ошол жерде болгон экен. Анан акырындык менен фасовкада калбай калат. Өзбек, тажик туугандарыбыз чогуу иштеп баштайт. Ошол жерден бир күнү отуруп чай питья кылалы коллектив менен деп. Көптөн бери иштеп, нары бери өтүп, тааныш болуп калат. Ошо чай питьяда кола ичимдик жок отурабыз деп барып ичимдик жок отурушат. Чай питья кылып отуруп ошол жерден коласына жанагындай өзүн мас кыла турган, өзүн жогото турган бир нерсе кошуп, түнкү саат 2-де кызды мас кылып, ошол жерден өзүн жоготуп, уктап калган жеринен алып чыгып, Апшага алып кетишет. Апшага алып барып, ошол жерден таң атканча зорукташат кызды. Эртең менен турса өзүнүн шымыршыктырылып калган, өзүнүн акыбалын көрөт аябай. Телефон алайын десе, телефонун бүт алып койгон экен, телефондорун. Ал кызды бир эле күн зоруктабастан 12 күн бою зоруктайт. Бер жагынан 16-дан 20-га чейин күндүзгү сменин күндүзү, түнкү сменин түнкүсү. Ошол жерден ушунчалык кордук көрүп, өлтүрөбүз, тигиндей мындай кылабыз деп коркутуп, телефондорун алып, эми 20 жаштагы жаш кыз да, жаш кыз. Ушинтип акырында жок деген эжеме өзүмдүн кабарын билгизип коеюн деп, телефонун эптеп сурап алат. Телефон сурап алып, анан эжесине геоданныйын жөнөтөт. Геоданныйын жөнөтүп, ошол кыргыз балдары менен барып, ошол жакта анан ошол жерден талкалап кирип, Апшаганын ичинен телефонун өчүрүп, ошол жерден ошо зоруктап кармап отурган жеринен суруп чыгышып, азыр ошол 16 бала 3 айга камалды. 16-дан тиги бала айтат, ошо мен кетип атканда 21 баланы көрсөттү деп. Ошо зоруктаган баланы, өзүнүн ээсине келген баланы. Ээсине келбеген ал бала канча? Бир эле күн зорукта койгузду, муну деген 12 күн бою зорукташкан. 12 күн бою зорукташып, болгондо да барганда кыздын колу калтырап, титиреп, ушундай бир аябай эле коркутуп салган экен да. Коркутуп анан ушинтип азыр кармалды. Эми кармалгандан дагы булар эми 3 айдан сот болот. Кандай десем, бул Россияда эгерде күчтүү болбосо өйдү жагына бир эмете турбаса, бат эле чыгып кетет, акчасы барлар чыгып кетет, ошону 5-6 жыл камалат да. Мен айта кетчү нерсем да, ушул Кыргызстанга жанагы митингге чыгып атышпай, аялдардын укугун коргоп атабыз деп. Бул жерде биздин кызыбыз, кыргыздын кызы тряпка болуп атпайбы, тряпкачы. Тряпкада мындай болбойт да. 20-дан ашык бала, 16-дан ашык бала зоруктап атат да. Бул даже эшек эмес, малды дагы мынчалык зорукташпайт да азырчы. Эмне деген бул ушуну көрбөгөн адамдар, мен билбейм да кандай адамдар буларчы. Биздин урматтуу президентибиз деле ушу намаз окуйт, ушул законду, могу жаш кыздарды мындай, биздин кыргыздын кыздары ак жүрөк келет да. Ушундай бир кооз сөздөргө, анча-мынча сүйөм жаным деп койгон сөздөргө алданып кете берет да. Бул чет мамлекетте, мына Москвада чоң шаар,
15 миллион канча деген жырткыч адамдар бар. Не деген кандай ойдо жүргөн адамдар бар бияктачы. Ушул жакка кыздарын кетирип бир арзуулаган акча үчүн тагдырлары талкаланып да. Буга чейин азыр жашыруунун канчасы бар азыр, канчасы мындай кордолуп айтпагандар канчасы бар. Эң баарысынан кызыгы ата энеси эми элге журтка эметпей эле коелу, черменде болбой эле, айтпай эле коелу деп азыр жашырып атышат да. Эми ошол кыз, ошол 20дан ашык бала зоруктаган кыздын тагдыры кандай болот? Эми жаш кыз экен, азыр экспертизадан көрсөтүп атат, ал кыз бойдон чыгып атат да, кыз бойдон чыгып атат. Ал жерден ошо видео камерадан бери көрсөтүп атат, ошол кыздын ошол жана кола ичип туруп эс алып калгандан беричи. Просто эгерде мындай качан ушинтип билбейм да, негизи ушу жаш окууну бүтүп бир кесиптин ээси болбогон кыздарыбызды чет мамлекетке чыгарбай ушул койгон жакшы болчу да. Алданып калып атышат бияка келипчи. Азыр Турцияда канчасы бар азыр, бул Россияда эле канчасы бар азыр, кордолуп атканы канча, канчасы айтпай койгону канча. Мен ушунчалык ичим күйүп, муну 3-4 күн болду. Анан бүгүн ушул чыкканга аракет кылдым, дагы видео кылып, кыскараак убакыттын ичинде айтып бергенге аракет кылам. Качан биздин чоңдорубуз жанагы Бурулайга окшоп өлтүрүп салып, же бир 15-20 кыз өрттөнүп, жанагы колго түшүп, кул болуп калганда анан законду кабыл алабы билбейм да. Законду кабыл алыш керек. Бөлөк мамлекеттерде мынтип жаш эч нерсени ылгыбай туруп, окууну бүтүрүп эле четке чыгарып атышат. Мындай болбойт да. Ата энеси түштөн кийин келип, ол уже 20-15 бала зоруктап койгондон кийин билбейм да кандай адамдар булар. Ошон үчүн улуу урматтуу кыргыз элим, туугандарым, колуңардан келсе чыгарбай эле койгула жаш кызыңарды, аялыңарды чыгарбай эле койгула чет мамлекетке. Тууганы болобу, эмнеси болсо да чыгарбагыла. Тууганы карап турат, тигинси карап турат деп атасыңар. Чыгарбагыла такырчы. Мына жаз келет, набор башталат, дагы түрктөр Турцияга набор башталат азырчы. 18ден 28-24 жашка чейин набор башталат. Мына жаз келгенде Анталия менен Стамбулду кыргыздын кыздары тейлейт да. Ушундай туугандар, мен дагы өзүмө жакшы келе албай, ушуну эстеген сайын аябай ушундай бир жаман акыбалда болуп атам. Эртең жарыгыракта дагы толугураак кылып, түшүнүктүүрөөк кылып айтып бергенге аракет кылам.